Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү жалпы мусулман замандаштарды 13 май айт маарек болсун деп чын жүрөктөн куттуктагым келет. Кармаган орозоңуздарды жараткан Аллах өзү чын ыкласы менен кабыл кылып, ар бир пенденин алдына койгон жакшы ой тилек максаттары болот. Сөзсүз түрдө орундалсын деп айткым келет. Эң башкысы ден соолук каалайм. Жасаган ар бир жакшылык, сооп иштериңиздерди кабыл кылган болсун. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элине бүтүндөй жетишкендиктерди каалап кетким келет. Ынтымагыбыз бекем болсун, биримдигибиз бийиктесин. Эгер биримдик менен ынтымак өз нугунда бышыкталып, куюлган пайдубалдай бекем боло турган болсо, биз эч качан артты көздөй чөкпөйбүз, алдыны гана карай жол алганга бизге негиз жаралат. Ошондуктан дагы бир жолу баардыгыңыздарды ынтымакка чакыргым келет. Биримдикти бекемдетели, эч качан бөлүнүп жарылуу деген болбосун. Бизде ынтымак болгон сайын өлкөбүздө сөзсүз түрдө өнүгүүлөр, өркүндөөлөр орун алат деп мен ишенгим келет. Бардык кыргыз бир туугандарды дагы бир ирет айтыңыздар маарек болсун деп чын жүрөктөн куттуктайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, жакшылыктарда, той үстүндө, күлк үстүндө жолуккан жараткан Аллах өзү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум.